6 ай теке. 6 айдын 6 күнү тамыз. Кыргыз эсепчилиги боюнча 12 ай 24 малдын 9-су. Теке айы ушул күнү туйт. Тамыз малы ушул айдын 15 жарыгын бүт камтыйт. Тамыз жерге түшөт. Жер асты салкындап, жер үстү аябай ысыйт. Илимде күн өз жолунун 75 градусуна келип жетет. Тамыз маалында тогол болбойт. Себеби ушул мезгилде үркөр жылдыздар тобу жерде болот. Асмандан босого турган жылдыздар тобу көрүнөт. Тамыз маалында кийи кечки туйт. Эсепчилердин мергендердин баамында кийи кечки теке айынын 6 жаңысында туу баштайт экен. Ошондо шилби караңгы болгон кез болот. Шилби караңгы болду дегени шилбинин шактары абдан өсүп, жалбырагы чылт болуп калган кези ушул тамыз маалында болот. Тамыз маалында теке какшык деген мезгил болот. Бул мезгилде суук түшүп, бурганактап, тоолордун башын карлап жиберген суук болушу абдан мүмкүн. Кирген суулар тартылып, мезгилдүү суулар какшый түшөт экен. Ошого ал мезгилде теке какшык атаган. Бул тамыз түшүп ысып турган кезинде кийи кечки тууса, ысыкта чөбү түшпөй, ыйынды болуп, эчкилерди туутта чыгым болуу көп болгон. Ошого эчкилер теке какшык мезгилинде тууп, улак ээрчүтүүгө жетишкен. 6 айдын 20 күнү жайыт чилдеси. Кыргыз эсепчилиги боюнча теке тамыз маалында, атап айтканда теке айынын 15 караңгысында жай чилдеси түшөт. Жай чилдеси 40 күн жатып, чымыран, саратан, буулан, дуулан, сайрон, толгон деген мерчемде бөлүнүп, баш оонанын соңунда чилде чыгат. Жай чилдесинде эгинди, маалды салкындатып, ысык уруп кетпөөнүн амалдарын иштешет. 6 айдын 26 күнү үркөр чыгат. Кыргыз эсепчилиги боюнча теке айынын 20 жаңысында үркөр кайрадан көрүнүп, үркөр чыкты болуп, бирок үркөрдүн жер бетине чыкканын көрө албайбыз. Мал ичинде эчки зирек, сезгир мал үркөрдүн чыкканын маалдан ал тургай адамдан мурда эчки билип көрөт. Эчки койдон бөлүнүп төшкө бийикке чыгып жаткан болсо, кыракы малчы үркөр чыгыптыр деп жайлоого көчүп чыгып, жайдын жыргалын көрөт. Ал кезде жерге суу катуу сиңет. Чөп күн санап өсөт. Үйдүн ичи салкын, ал тургай музак болот. Жер асты ысыйт. Үркөр чыкканда гүлдү күчүп, жер казбай жайылып кетет. Үркөр чыкканда жерге шүдүрүм түшө баштайт. Айрандын уйткусу үстүнө чыгат. Аба дымык болот. Күн отту кечип өтөт. Ушул белгилер үркөр чыгыптыр жана тамыз жерге түшүптүр, малды ысык урбасын салкынга багалы дейт. Үркөр чыгуудан мурда же үркөр чыгуу менен малды жайлоого көчүрөт. Анткени өтө кысып кетет. Кык бетиндеги курт кумурска тирилип, малга зыян салат. Ысык өлкөдө калган малды ысык урат же боор, курт жана башка ооруларга чалдыгат. 6 айдын 21 күнү теке тамыз. Кыргыз эсепчилиги боюнча 12 ай 24 маалдын 10-су. Теке тамыз маалы ушул айдын 15 караңгысын бүт камтыйт. Илимде күн өз жолунун 90 градусуна келип жетет. Күндүн жерге абдан тик түшкөн маалы болуп, тамыз күчөп ысыйт. Күн эң узарган күн болот. Теке тамыз маалында коен шибер тайын туйт. Уй жана топоз бука чуркай баштайт. Суурдун чөндөлөйү ийинден чыгат. Кекилик жумурткалайт. Кекилик бар болгону 20 жумуртка басат. Анын 5-өө састкы жана башка чыгымдар болсо, бир мекиян кекилик 10-15 жөжө ээрчитет. Сагызган уясына туйт. Сагызган каргышка кеткендиктен ал озу менен туйт деген уламыш айтылат. Улар жумурткалайт. Бүркүттүн балапанын канат куйругу чыгат. Түрдүү гүлдөр ачылып, жер байчечекелейт. Кара башыл көөдө чөптөр баш алат. Кызыл калдактар ачылып, жер көркүнө чыгат. Үркөр жерден чыгат. Чөптүн өсүшү тездейт. Ушак мал эт алат. Асманда босого турган жылдыздар тобу отурар маалы болот. Күн түн сары эсепчилиги.